Жалал Абад облусунда массалык ишембилик болуп өттү. Ага облустук жана шаардык мекеме ишканалардан эмгек жааматтары да активдүү катышып, айлана чөйрө, жол жээктери, социалдык объектилердин жана эс алуучу жайларды абаттоо иштери аткарылды. Биздин облустта дагы жалпы республиканын аймагында эле кечээ атайын өзү облустук штаб бар, 3 айлык жарыялаганбыз. Ошонун алкагында мына бүгүн эмгек жамааттарыбыз баардыгы чыгып иштеп атышат. Азыр бизге ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областына ыйгарым укуктуу өкүлүнүн апарына ушу паркты ичин тазалоо иштери бекитилген шаардык мэрия тарабынан. Анда өкмөттүн облустагы өкүлү шаардагы Спутник аймактык башкармалыгынын Роза Азимов көчөсүндөгү жол жээгине Павлония көчөттөрүн отургузду. Областтын бардык ишканаларынын жетекчилери бүгүн ушул республикалык ишембилик өтүп атканына байланыштуу бардыгыбыз ушул ишканалар 5тен көчөт тигейли деп план кылганбыз. Ошо план боюнча бүгүн эгилип атат. Жалал Абад облусунда ишембиликтин 3 айлыгы башталгандан бери 78.698 дана көчөт тигилди. Анын ичинде 4.680 ийне жалбырактуу. Ал эми облус боюнча 42.878 жаран тазалоо иштерине катышты. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.